рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз эртең менен бир топ маалымат министрлик берди. Бүгүнкү күндө бизде Тышкы иштер министрлигинде ушул өтө маанилүү саясий иш-чаралар боюнча, ушул даярдык боюнча штаб иштеп жатат. Штаб бүгүнкү убакытта биздин элчиликтер менен, консулдук мекеме менен тыкай байланышта иш жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө силерге белгилүү болгондой, бизде сыртта чет өлкөдө 48 шайлоо участогу уюштурулган. Анын ичинен 3-өө биздин мамлекеттик миграция кызматынын Москва жана Тюмень шаарында өкүлчүлүктөрүнүн базасында уюштурулду. Чет өлкөлөрдөгү биздин жарандардын тизмеге кирген тизмеде 49.481 шайлоочу бар. Бардык чет өлкөдөгү тиешелүү талаптар менен санитардык эпидемиологиялык коопсуздук талаптарын аткаруу боюнча бардык шарттар түзүлгөн. Ошол өлкөлөрдүн талаптарын баарын эске алуу менен бүгүнкү күндө штаттык режимде бардык 45 шайлоо участкасында шайлоо жүрүп жатат. Бүгүнкү убакытка бизге берилген маалымат боюнча 5124 жаран добуш берди. Бул бардык жалпы сандын 10,13%-ын түзөт. Мурда айтып кеттим мен, 45 участокто шайлоо жүрүп атат. Саат 3-тө биздин убакыт боюнча саат 3-тө, азыр биздин убакыт саат 4-тө эки биздин шайлоо участогунда добуш берүү аяктады. Бул биздин Южно-Сахалинск шаарындагы биздин Москвада элчиликтин кеңсесинде, анан Владивосток шаарындагы биздин кеңседе шайлоо аяктады. Андан кийин азыр саат 2-де Улуу Британиядагы элчиликте шайлоо башталды биздин убакыт боюнча. Анан биздин Кыргызстандын АКШтагы элчилигинин ачылган шайлоо участогу кечинде саат 7-де ишин баштап, эртең мененки саат 7-ге чейин өз ишин улантат. Биздеги болгон маалымат боюнча чет өлкөдөгү шайлоо участкаларында мыйзамга бардык санитардык эпидемиологиялык ченемдердин баарын сактоо менен, ошол өлкөдөгү ушул талаптарды сактоо менен шайлоо иши өзүнүн убагында штаттык режимде өтүп жатат. Кандайдыр бир мыйзам бузуулар же башка кайрылуулар болгон жок. Ошондуктан биз ойлойбуз, эми калган убакыттын ичинде дагы бардык өзүнүн убагында өтөт. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.